Yıldızlar Жолдо reality show programmасы. Урматтуу айдоочу, эгерде сиз өзүңүздүн айдоочулук күбөлүңүздү жоготуп алган болсоңуз, кайра башынан сынак тапшырам деп убара болбойсуз. Болгону мамлекеттик авто мекемелерине кайрылып тийиштүү документтерди чогултуп берсеңиз, сизге кайра өзүңүздүн айдоочулук күбөлүңүздү тапшырып беришет. Бизде болсо Жылдыздар Жолдо reality show программасы, аты жөнүм Болотбек Тилек, берүүбүздүн башкы Демир Өртүсү район билдинг курулуш компаниясы. Саламатсыздарбы? Жылдыздар Жолдо reality show программабызды алдыга карай улантабыз достор. Бүгүн бизде конокто өзгөчө айым, мыкты бийчи, мыкты ырчы, баарыбыздын сүйгөнчүлүгүбүзгө ээ болгон Айдана Дека. Амансыздарбы? Жакшы өзүңүздөр. Жакшы, адегенде журтчулук менен амандашып алыңыз. Баарыңыздарга салам. Экран аркылуу көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Сизге берүүбүздүн башында эле ыраазычылыгыбызды айталы. Коркпостон, өзүңүздү бекем кармап, атайын ушул биздин Жылдыздар Жолдо reality show программабызга келип, конок болуп, мен дагы келип, силерге келип, сынак тапшырганга даярмын деп өзүңүз келип отурасыз. Рахмат. Кандай жүрөсүз? Жакшы жүрөм. Сонун, аба ырайы сонун. Эми негизи коркпостон деп атасыз, бирок коркуп эле атам. Акырынданбы? Бүгүн бизде бир гана унаа тууралуу, бир гана сиздин айдоочулук стажыңыз тууралуу сөз болот. Сиздин чыгармачылыгыңызды бир аз мындайраак кое турсак дагы болот деп айтсам жаңылышпайм. Себеп дегенде баарыбыз Айдана айымды бий жагынан, ыр жагынан, бардык жагынан төп келишкен айым экенин билебиз. Бирок биз билбейбиз туугандар, Айдана айым өзүнүн автоунаасында кандай айдоочу экенин. Сиздер менен биргеликте биз албетте чогуу көрөбүз. Айдана айым, сиздин айдоочулук стажыңыз канча жыл болуп калды? Негизи бир ошо бияка келатканда санап көрдүм, канча жылдан бери айдап жатам деп. Мындай официалдуу түрдө бир 4 жыл болду. Ага чейин дагы мындай шаар четинде, гастролдордо, айылдын ичинде дагы бир жылдай мындай практика кылып айдадым. В целом 5 жыл экен. Бирок мен айта албайм 5 жыл бою күнү айдачым деп, анткени баары бир менин биздин үй-бүлөбүздү көбүнчө айдоочу жолдошум. Өзүм дагы чынын айтсам, көп айдаганга кызыкпайм. Мага пассажирский сиденьеде ыңгайлуураак да, ал жерде отуруп алып жумуштарымды бүтүрө берем телефонумда. Ошондуктан айдаганга мен башында кызыктым, чынында эле жанагы айдаган үйрөнүп атканда, жана айдап көрүп, бирок ушу 1-2 жыл өткөндөн кийин кызыгым тарады. Чын айтсам, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, водителим болсо деле мен сүйүнмөкмүн да. Каршылык жок. Абдан жакшы нерселерди айттыңыз. Азыр эми мына жалпы биздин көрөрмандар дагы кызыгып калды окшойт. Айдана айым чын эле машинаны кандай айдайт деп. Эми сизге азыр биз сынак ала турчу инсанды, мыкты инспектор чакыралы. Жол кайгылуу кызматкеринин кызматкери, улук инспектор Маделов Самат мырзаны чакыралы. Саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатсызбы? Мына Айдана айым, Мен качтым. өзүңүз бирдекени сезип аткандай, бирдекени билип аткандай, атайын сизге милициянын улук инспектору Самат мырзаны чакырдык. Самат мырза, бүгүн сиз Айдана айымдан колдон келишинче эми айым деп бир аз боор орубастан, анткени сиз айдоочу. Айдоочу катары өзүңүздүн сынагыңызды, өзүңүздүн багыңызды бересиз. Эми Самат мырза, мен дагы сизге бир жакшы суроо узаткым келип турат да. Бериңиз. Көп учурда айдоочулар, сизге деле кызык болсо керек, интернет блогтардан көрүп калабыз. Көп учурда айдоочулар машинадан түшпөй, терезесин чүрүп алып, документин бербей, кыйын болуп, өзүнүн документин сурап, мен сага документин бергенге милдеттүү эмесмин деп өзүнүн укугун коргогон сыяктуу өңдөнөт. Ошол учурларда чынын эле өздөрү документин бербей койсо болобу? Документин бербей койгонго болбойт, анткени праваны окуп атканда да жазылып турат, пункт 2.1-бирде документти бериш керек. Даже текшергенге инспекторго протокол жазабы бериш керек да, бирок протоколдун 2 бети бар, билесиз да, токтом, анан эме бар. Протокол менен токтому бар. Протоколдун токтому бар. Эгерде инспектор тура эмес, мисалы кызылдан өтүп кеттим деп коелучу, мисалы, кызылдан өтүп кеттим деп атса, мен сарыда жаш маргающийдан өттүм дейт. Жок, кызылдан өттүңүз деп атса, коркпой эле документин бериш керек. В любом случае бериш керек да. Баары бир бериш керек, анткени ошондой бериш керек. Бирок эме
протокол менен макул болбой койсо болот. Макул болбой койсо болот. Биякта атайын. Мен Маргаичтен өткөм. Кызылан өткөн эмесмин деп, А бирок Маргаичтен өткөнгө да болбойт да. Маргаичтен өткөнгө болот. Бирок сарыдан өткөнгө болбойт. Сарыдан өткөнгө болбойт. Если стоп линияга жете элек болсо, стоп линияга жете элек болсо, стоп линиядан эле токтойт да. Эгерде Маргаичтен өтүп кетти, ортосуна барганда уже сары күйүп калат го. Жолду жаппаш керек, дальше айдап кетиш керек. Жолду жаап калбаш керек да, биякта поперечный. Ошондо берилген суроо боюнча кандай болгон күндө дагы айдоочулар айдоочулук күбөлүктү машинанын күбөлүгүн берүүгө милдеттүү экен. Милдеттүү бериш керек. Ооба, урматтуу көрөрман. Бербей койсо, ага дагы протокол түзүлөт. Кайрадан протокол түзүлөт, Ага бербей койгондугу үчүн түзүлөт да. Бербей койгондугу үчүн. 3000 сом штраф, скидкасы жок. Тергөөчү для установления личной системага алып барабыз тергөөчүгө. Тергөөчү сотко жөнөтөт, соттон штраф салат да. Бербей койгонун аныктап, если бербей койгону чын болсо, аны да далилдеш керек. Аны да далилдеш керек. Жакшы. Достор, биз болсо Жылдыздар жолго реалити шоу программабызды алдыга карай улантабыз. Бүгүн бизде конокто Айдана Дека, ал эми Айдана Декадан болсо сынак ала турчу милициянын улук инспектору Самат мырза. Даяр болсоңуздар, Айдан айым даяр болсоңуздар, биз баштай берели. Биз болсо жүрүшүбүздүн эрежеси боюнча кезекти Самат мырза сизге өткөрүп берейин. Милициянын улук лейтенанты Мадылов документтериңизди берип коесузбу? Айдоочу күбөлүк, машина тиешелүү документтериңиз. Окей. Карап текшерип коеюн. Туура. Номери, машинаныкы туура, айдоочулук күбөлүгү. Айдоочулук күбөлүгү. Туура. Туура. Айдан айым, негизи биздин өзүбүздүн эреже боюнча эгерде айдоочу руксат берсе, биз айдоочунун өзүнүн машинасы менен сынакка чыгабыз. Эгер руксат берсеңиз, сиздин машинага отуралы. Ооба, албетте. Кеттик. Отуралы анда. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгүз толугу менен кошул. Айдан айым, мен бир жакшы суроо бергим келип турат да. Чындыгында өзүңүз да мыкты айдоочу экениңизди мындай көрсөтүп атасыз. Анан канча акча өлчөмүндө эң чоң штраф төлөдүңүз? Жалпы чогултканда коопсуз шаар боюнчабы, өзүңүзгө жазылган айып боюнчабы эң чоң суммада? Негизи мен өзүм жөнүндө айта кетсем, мен штраф чыкчак эле, даже еще когда штраф камералар чыга электе эле, я очень осторожный водительмин да, мен аябай акырын айдайм. Я шумахер эмесмин. Я в этом плане вообще не экстремалка. Мен башка жакта экстремалка болушу мүмкүн, бирок именно рульда я очень ответственный водитель и өтө коркок водитель деп айтсам болот. Ошон үчүн я не нарушаю вообще на самом деле, пока билбей эле калбасам правиланы, атайын мынтип катуу айдап, атайын нарушать этип деген менде андай нерсе жок. Анан камера чыкканда мен ал нерсени мага көп деле көйгөй жараткан жок. Бирок ал кезде ошо жолдошум экөөбүз машинабыз бир болчу. Биздин үйүбүздүн жаныбызга, биз ал кезде Московская эмеде жашачыкпыз. Үйүбүздүн жаныбызга камера коюлуп калыптыр. Анан биз күнүгө үйдөн мындай туура эмес чыга берип да, ал жерде мындай эки баласы болчу. Күнүгө ал жерден туура эмес чыга берип, күнүгө штрафка түшө бериптирбиз. Өзүбүз билбей эле, ал кезде камерага деле көнгөн эмеспиз да. Камера бар деген нерсе эми эле биз азыр коркуп калбадыкпы? Ал кезде камера десе көп деле серьезно воспринимать этпейт, тем более үй жакта камера бар экенин билбей эле биз нарушать этип бериптирбиз. Ошол жерден туура эмес өтө бериптирбиз. Аягында ал машинаны сатканы келгенде 90 канча миң штраф болуп калыптыр. Мынас. Анан төлөп бердиңер? Эми албетте төлөйбүз. Же сатылган акчадан кыскартып койдуңуздар? Жок, биринчи төлөп, как положено тазалап, жакшынакай кылып машинаны саттык, бердик, бирок ошол биз үчүн аябай чоң сабак болду. Аябай кылдаттык менен мамиле кылып калдык бул камерага. Машинанын акчасынан кыскартып койгондо көп деле мындай эмесин билмек деле эмессиздер, биз негизи машинаны сатып атканда ар дайым мен бул нерсеге аябай мамилем эме жакшы катуу да, кандай десем, таза машинаны бергибиз келет да, штраф менен эмес, биздин кандайдыр бир мурунку тарыхыбыз менен эмес, мындай бул ырым катары мындай таза жакшынакай машина айдасын деп
өзүбүз баарын төлөп, жакшынакай кылып өткөрүп бергенди туура көрдүк, ошон үчүн баарын төлөп, ошол биз үчүн чоң сабак болду. Ошондон улам биз камерага мамиле мындай серьезный болуп калды деп айтсам болот. Бул айдап жүргөн унаңыз канчанчы унаңыз? Айдоочулук 5 жыл стажыңызда. Экинчи автоунам. Биринчи автоунам ошо BMW үлгүсүндө болгон, жана айтып кеткендей Аваз белек берген. Ал машинаны бирок мен ошол нерсени мактап кетем, эч кандай бир машина менен сүзүшкөн эмесмин, же болбосо бир кандай десем, бирөөгө залакасын тийген жокмун. Өзүмчө эле мен ошо сиз айтмакчы бордюрду сүзүп алып, аркка кирип кетип, мындай парковка кылам деп туура эмес расчет кылып, ушундай сыяктуулар эле нерсе болду. Бирок Кудайга шүгүр, эч кандай бирөө туура эмес ориентировка алган үчүн, ооба, бирөө менен сүзүшүп кетип, бирөөнүн дагы машинасын бир бузуп алган учурлар болгон эмес. Бир гана өзүмө эле залакам тийчү, ошондо туура эмес ориентир алып алып. Аны ошо айтмакчымын, биринчи автоунааны негизи мындай практика катарында бир кичирээк эле машина алыш керек экен, парковка кылаганга ыңгайлуу болгон деп жаңы айтып аткандарга сунуш бересиз. Ооба. Жакшы. Достор, Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы Залкар Production студиясы тарабынан тартылып атат. Эми мына көрүп атасыздар, Айдан Айым канчалык өзүнүн автоунаасында мыкты айдоочу экенин биргеликте көрүп атабыз. Инспектор мырзабыз өзү карап көзөмөлдөп атат. Сиздер дагы бизден алыстабай карап туруңуздар кылдаттык менен. Эми сизге кийинки тапшырма. Эми биринчи Кудай сактасын деп айталы. Эгерде сизде ушундай ситуация болуп кала турган болсо, ушундай жагдайлар болуп кала турган болсо, сиз айдоочу катары кандай чараларды колдоносуз деген таризде биз сизге тапшырма берели деп атабыз. Сиз жөө жүргүнчүнү сүзүп алдыңыз. Ошол учурда сиздин реакцияңыз ага болгон. Балким качып кетесизби, из жашырып, балким өзүңүздүн биринчи жардамыңызды көрсөтөсүзбү, деги эле айдоочулук сиздин биринчи кадамдарыңыз кандай болот? Урматтуу көрүүчү, бизден алыстабай Айдана ДКга берилген тапшырманы кылдаттык карап туруңуз. Себеп дегенде ушундай кырдаалдар сизге дагы кабылып кала турган болсо, сиз кандай чараларды көрөт элеңиз? Биргеликте көрөлү. Высокие мечты рождаются в детстве. Дома. И если есть мечта, иди за ней. Ставь цель и не отступай. За каждым большим результатом стоит вера в свою мечту. Жизнь состоит из моментов, и каждый из них прекрасен по-своему. Самые высокие вершины достижимы, если ты по-настоящему веришь в это. Добрый день, уважаемые пассажиры! Вас приветствует командир воздушного корабля. Желаю вам удачного полета. Мы набираем высоту. Sky9. Твоя новая высота. Эми албетте Кудай сактасын, бирок азыр биз мындай кылабыз. Сиз машинага отурасыз. Биз атайын актер даярдап койгонбуз. Ал актер сүзүлгөн адамдын ролун ойноп берет. А сиз болсо сүзгөн адамдын ролун ойноп, айдоочу катары биринчи кадамдарыңызды баштайсыз. Ролго отуруңуз. Достор, биз болсо барыңыздар билгендей эле Айдан Айымга мына ушундай тапшырманы бердик. Айдан Айым болсо азыр Союздан калган мыкты машина. Айдан Айым азыр өзүнүн тапшырмасын канчалык деңгээлде аткарат? Айдан Айым, баштадык. Кандайсыз? Жакшысызбы? Кайсы жериңиз оор? Кандай бияка мен жатасызбы? Я просто биринчи жолу калып. Ооба, Я в первую очередь азыр скорыйга чалам, албетте. Скорыйга чалып анан туруңуз, машинага отуруп туруңуз дейм. Тура алсаң. Эгер тура алса. Тура алса, тура албаса, ошо скорыйга чакырып, кечирим сурап отуруп турам жанында. Кайсы жылкысыз? Кырдап берейинби? Балким эгерде кандайдыр бир башынанбы, бир жеринен кан кетсе, эгерде ошону айтайын дегем, эгерде мындай болот го, кичине сүзүп калсам, мындай осо, я, конечно, машинага отуруп туруңуз деп мындай бир суу берип турам. Эгерде уже бул жерде серьезно болуп, кан агып, мындай бир
бир жери сынып атканын көрсөм, албетте мен жанымдагы адамдардан жардам сурайм. сурайсыз. Анткени мен биринчи жардамды билбейм, чын айтайын. Балким аптечка алып чыгып, канын токтотконго аракет кылып, Балким ошентмекмин, бирок чын айтсам, мындай учурда мен азыр мындай болушунча ошол история, ошол моментке мындай толук киргим келип атат, ошон үчүн биринчи эле учурда аптечкаңызды алып чыксаңыз, мен сизге көрсөтүп берейин. Кандай жардамдарды аптечка жок дегоңузчу. Аптечка жокпу? Жок. Мына достор, Айдан айымда аптечка жок. Анда мындай кылалы. Биздин карманыбыз жатып турсун. Сиз экөөбүз аптечка издегенге аракет кылалы, башка унаалардан жардам сураганга аракет кылып көрөлү. Тез жардамга чалдыңызбы? Тез жардамга чалып сүрөттөп айтып койбойсузбу түзүп алганыңыз боюнча? Анткени сен сөзсүз түрдө чалышыбыз керек да? Чалып айтып коюңуз ооба. Алло, мен баланы сизип алдым, жолдон бул жерде кан агып атат. Пожалуйста, срочно келгилечи. Мен чын айтсам, биринчи помощь кандай кылыш керек экенин билбей атам. Машинамда да аптечка жок болчу, сураны, чертерээк келиңиздер. Ооба. Тез жардамды күтүп туралы. Ага чейин сиз экөөбүз аптечка сурап көрөлү. Балким айдоочулардан чыгып калат болуш керек. Жакынкы айдоочулар bizde. Биздин машинабыздын артында ГАИники турат, ошондон сурап көрөлү. Эчтеке болбойт. Ошондон сурайлыкпы. Жок, алар просто машинаны көзөмөлдөп эле турушат. Мына бул жакта байке бар экен, сурап көрсөк. Байкеден. Саламатсызбы, байке? Сизде аптечка барбы машинаңызда? Тиякта жокпу? Жок экен. Рахмат. Тилекке каршы жок. Тилекке каршы жок. Кана бул жакта байкеден сурап көрөлү. Кана. Жок болсо да ошолдан неме да. Сурап көрөлү. Саламатсыздарбы? Сиздерде аптечка барбы машинаңыздарда? Машинаңызда аптечка жок, Мейли, рахмат. Бул унааларда айдоочулар тилекке каршы жок экен. Айдан айым жүрсөңүз. Бизде убакыт кичине азыраак, себеп дегенде киши сүзүп албадыкпы? Анан колдон келишинче батыраак тапканга. Балким таксини токтотуп көрөбүз, таксини. Мен Айдан айымга жардам берип коеюн, себеп дегенде Айдан айымдын азыркы ситуациясына чындыгында менин дагы жүрөгүм ооруп турган кези. Тез жардам келгиче биз аптечка тапканга аракет кылып көрөлү. Жаныңызда аптека дагы жок экен. Жаныбызда аптека да жок экен. Чын эле, туура айтасыз. Эгер болгондо кире калмакпыз, Саламатсызбы? Сизде аптечка барбы? Аптечка керек болот эле. Жок, негизи машинаңызда барбы, жокпу? Бар. Чыгып кете аласызбы? Мен шашып атам байке. Мына бул жакта токтоп атат. Токтотуп бияктан сурап көрүңүз. Саламатсызбы, байке? Бир эле минут убактыңызды алабыз. Аптечка барбы сизде, байке? Бересизби? Бар экен байкеде. Байкеде бар экен, өзүгө керектүү заттарды алып алалы. Мен бул жактан дагы бир баса белгилеп койсом болобу, байке? Эгер уруксат болсо. Мына айдоочу байкеде огнетушитель дагы, өрт өчүргүч заты бар экен. Жагыңызда барбы? Азаматсыз байке, Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы ушул айдоочулардын ушундай биринчи көйгөйдөгү биринчи кадамдары тууралуу атайын берүү тартып атабыз. Не взять или? Байкеде аптечкаңыз бар экен, байке сизге чоң рахмат айталы. Мына бул жакта болсо Водород, перекс водорода, бинт, вата, бүт бар экен байке. Ооба, рахмат сизге. Байке, чоң рахмат. Жылдыздар жолдо реалити шоу программабыздын алкагында достор биргеликте көрүп атабыз, баамдап атабыз. Биздин бүгүнкү каарманыбыз Айдана Дека өзүнүн айдоочулук стажы менен бөлүшүп, жана ошондой эле ага берилген тапшырмаларды аткаруу менен баарыбызды таң калтырып турган учуру. Эми буга өзүнүн жыйынтыгын милициянын ага инспектору, улук инспектору Самат мырза. Кезекти сизге берейин. Бизге сынакка келген Айдана айымга өзүңүздүн баңызды, өзүңүздүн кайсыл жерде туура эмес болду, кайсыл жерде туура болду, ошол көйгөйлөр боюнча кененирээк анан өзүңүздүн жеке баңызды бериңиз. Макул, эми жалпы жолунан жакшы эле айдады. Нарушение бир нарушениясы болду. Ошол Шопокова менен баратканда чүйгө жетпей
сол жак катары менен түз өтүп кетти да, үстүндө солго деп турат да. Солго эле бурулуш керек да, ал жерден түз өтүп кетти. Бирок ал жерден безопасный көрөтүн камерасы бар, штраф келет. Демек ал жактын айып кагазы безопасный городтан келет, коопсуз шаардан келет. Сиз ага жазып берүүгө милдеттүү эмессиз. Жазып бербейсиз. Рахмат силерге, силер аркылуу уктуп калдым. Жакшы. Бирок эми мындан кийин билип жүрөсүз. Жок, негизи мен айта кетейин, мен андай знактарды аябай жакшы билем. Просто мен баары бир түштөт болуш керек. Бул жерде ГАИ кызматкери отурсам, милиция кызматкери отурсам да өзүңөн эле потеря болор экенсиң. Мен андай знактарды аябай эле жакшы билем. Сизге кийин ал жерди билчүмүн, солго кийин азыр шопокко дароо эле эстедим, чын эле мындай. Чыкканда эле мен туура эмес чыгып калганын билип калып, мындай сөзгө алаксыз айдап кетсем билип калдым. Кийин коопсуз шаардан атайын айып кагазы келсе, ошол жакта сүрөт дана көрүнөт эмеспи? Ошондо мына инспектор мырза байке отурган жанымда деп. Албетте тамаша, анын бардыгына коопсуз шаар карабайт сенин ким экендигиңе. Коопсуз шаар бир гана сенин айдоочу экениңе гана карайт. Анан кийинки Айдан айымга берилген тапшырма боюнча багыңыз. Экинчиси боюнча биринчи ошо туура эле карап, эгерде биринчи эч жери сынган жокпу карады. Карап, анан ошо минус жери ошо аптечкасы жок болуп калды. Аптечка болуш керек. Ошо биринчи, если эсин жоготуп койсо, эсин бар экен да. Карады, тура алса, оор эмес болсо машинага отургузуп тура эле алып кетти. Эгер бир жери сынган болсо, анда тургузуп коет жерден скорая. Бул суроо мага да кызык да, Самат мырза, кечиресиз. Тез жардам унаасына чалган учурда ориентировканы кандай кылып бериш керек негизи? Ориентировканы ошол сүзүп кеткен эмне болгонун айтыш керек. Машина менен сүзүп алдым, бир жери сынса мына көрүнөт да. Ушундай болуп сүзүп алдым деп бергенден кийин жашын айтыш керек. Эркекпи, аял киши, каарыган киши, ошолорун айтыш керек. Анан адрести айтыш керек. Точно кайсыл жерден сүзүп алгансыз? Ошол жерге чыгат. Самат мырза атайын Айдан айымга даярдап келген 3 жол белгилери бар. Биринчи жол белги. Бул кайсыл белги? Эми албетте бул жол менен жүрсө болбойт деген, түз айдаса болбойт деген. Түз айдаса болбойт. Только кыйшак айдагыла. Жок, мисалы, ушул знак могул жерде турса, бияка келсе болбойт деген. Проезд запрещен дегенби? Получается. Ну, по этой дороге нельзя деген сөзбү дейм да. Мунун туура жолу? Мунун туура жолу конец односторонней дороги. Конец односторонней дороги. Бул биякта не сигналить, музыканттар айдаганга болбойт дегендеги. Сигнал баса болбойт. Албетте туура бундай белги турса, урматтуу достор, бул жактан сигнал баспаңыздар деген белги. Жакшы, чоң рахмат айталы сизге. Ишиңизге ийгилик болсун. Ар дайым мекенге кызмат кылып, жол эрежесин сактап, айдоочулар менен жакшы мамиледе болуп, айдоочуларга жакшы тартипти үйрөтүп жүрө бериңиз. Рахмат. Рахматыңызды айталы. Рахмат чоң. Айдан айым, эми жалпысынан кандай болду сиз үчүн? Негизи азыр ошо берүүнү көрүп жаткан адамдарга мен айтмакчымын. Сиздерге аябай мен орусча айтканда завидую да. Анткени ушундай мындай бир кызыктуу интерпретация кылып, ошол правилаларды, эрежелерди үйрөтсө, мен ойлойм ар бир адамга бул нерсе сигимдүү болот депчи. Мисалы биз мектепте же ошо автошколада баардыгы мындай однотипно да, мындай жатта айтып бер деп. А бул жерде мындай развлекательный катары айтып берип атып, адамдар жакшы нерсени үйрөнө алышат экен. Ошон үчүн мен абдан кубанычтамын ушул берүүгө катышканыма, кандайдыр бир пайда ыздап келгениме абдан кубанычтамын. Сиздерге чоң рахмат чакырганыңыздарга. Анан албетте бүгүнкү берүүдөн мен үчүн көптөгөн нерселер билбегенди үйрөнүп алдым. Мен үчүн да көп нерсе сабак болду. Сөз түрдө ошо жана айтып кеткен аптечканы жана ошо келатканда эле айттым, аптечканы бир карап коюшум керек, балким бардыр депчи. Жок болсо сөз түрдө салып коебуз. Салып коебуз, огнетушитель салып коебуз. Баарыңыздарды да ушул нерсеге чакырам. Кудай сактасын, кырсык бат эле болуп калышы мүмкүн, бирок Кудай сактасын, бирок алдын ала өзүбүздүн милдетибиз, вооружен дегендей. Сизди атайын өрт өчүргүч заттарды, аптечкаларды салып койсоңуз, өзүңүзгө болбосо дагы башка айдоочуларга, башка адамдарга дагы керек болуп калса, ошол учурда жардамыңыз тийип калса, бул дагы чоң кубаныч алып келет сизге. Рахматыңызды айталы, убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн чоң рахмат. Ар дайым кырсыктан алыс болуңуз. Чоң апаларыбыз, чоң аталарыбыз айтмакчы, төрт дөңгөлөгүңүздөн шамал өтүп эле жүрө бериңиз. Бузулбай эле. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай долбоорлорду тартып жүрө бергиле. Урматтуу айдоочу, эч качан шашпаңыз. Жол эрежесин сактаңыз, өзүңүздүн өмүрүңүзгө жана ошондой эле башка адамдардын, жөө жүргүнчүлөрдүн өмүрүнө кайдыгер мамиледе болбоңуз. Аты жөнүм Болотбек Тилек, берүүбүздүн башка демөөрчүсү Райын Билдинг курулуш компаниясы. Биз сиздер менен албетте коштошпойбуз. Эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуз деп гана
айтмакчыбыз.